элепмин жалпыңыздарга. Бул кайрадан YouTube каналда комуз үйрөнүү сабагы 2025 жылдагы биринчи видео. Баарыңыздарды келген жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жылда эмне үчүн бул менен баштадык? Анткени мен дайыма видео чыгарганда WhatsApp номерун жазамын. Ошол WhatsApp номерге мурунку, кийинки үйрөнүп жүргөн жана үйрөнүп аткан балдар, эжелер, инелер, карындаштар жазды. Ошол бул сүйүүнүн бул мерес мыйзам дегендерди разбор кылбайлы, ушуну үйрөнөлү деп аттык эле деп. Анан мен ошону азыр разбор кылып тура көрдүм. Булар Элмирбек агабыздыкы, оон дагы, сөз дагы. Бир аз оону башкачараак, оригинал башкачараак, бирок кийин Алтынбек Калинов деген байкебиз иштеп чыгыптыр. Азыр бул комузду каяка бурайбыз, кайсыга? Эң биринчи комузду ортосун ляга бурайбыз, эки чекесин мээге. Бул эркек балдарга жакшы да бурганга. А кыздар канчалык өйдө бураса, үнү канчалык бийик болсо, ошончолук комуз бийик буралат. Комуз канчалык бийик болсо, ошончолук бакырып, кыйкырып ырдаш керек болот. Бул сиздин тоналыңызга жараша. Мисалы, лягада жетпей калышы мүмкүн кээ бир балдар үнү. Бирок ушуга бура үйрөнө бериңиздер, окшош кылып үнү. А кийин ырдаганы келгенде каалагандай бурап, каалагандай черте бериңиздер. Дагы бир жолу ортосу ля, эки чекеси ми. Ноталарын айтып коеюн, басылыштарын. Бул фа, биринчи кыл фа, соль, ля, си, до, ре. Көрдүңүздөр, фа, соль, ля, си, до, ре. Так ушундай кылып чертебиз жана ушундай кылып бурайбыз. Анда мен сиз биринчи этабынан баштап 3 этап менен чертебиз. Билесиздер, биринчи этап эң жөнөкөй, ылдый өйдө эле шилтеймин. А экинчи этабында болсо аккорд, фашлаг, лига дегендерди колдонобуз. Булар эми эмне үчүн фашлаг, лига деп кээ бир түшүнбөйт. Бул көп окуучулар мага ушуну суроо коет да. Мисалы, кээ бир комузчулар жөнөкөй эле сиз чертип атканда эмне үчүн бир аз коозураак чыгат, же болбосо комуз коозураак угулат деген сөз. Бул фашлаг, лига, музыканын термини фашлаг, лига, аккорд деп айтылат. Дегендер колдонгондо ошондо комуз кооз чыгат. Анда эмесе бунун баарын жыйыштырабыз. Азыр по порядку баарын көргөзөм. Биринен 3-нчи этапка чейин. Анда эмесе биринчи этабына кеттик. Биринчи этабын баарыңыздар билесиздер. Бул жаңы үйрөнгөндөр үчүн, комузду жаңы кармап, же түшүнбөй аткандар үчүн булардын жалпы биз каркасын түзүп алабыз азыр. Текстин дагы, басылышын дагы, колдун шилтемин. Колдун шилтемин ойлонбоңуздар, жалаң ылдый же өйдө тартып, же ылдый чертип. Ошону гана үйрөнүңүздөр. Кийинки коозоп жибермей, аккорд басып жибермей кереги жок. Биринчи этабын бүтмөйүнчө экинчи этапка өтпөгүлө. Эгер биринчи этабын билсеңер, сразу 2-ден 3-төн баштагыла. Анда эмесе буларда биринчи комуз чертилбейт. Кийин комуз үйрөнүп бүткөндөн кийин каалаган ырдап, каалаганда аккорд басып, башына баштай бересиздер. Бирок азыр биринчи этабында мындай башталат. Сенсиз мен адашкан көчөдөй, сени издеп чыйпылдап жөнөмөй, серпилсем бир сенсиң билбексен, сен үчүн бир жалгыз мен өгөй, серпилсем бир сенсиң билбексен, сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Бош. Анан уже кайырмасы. Мелдеген дүйнөгө, көрсөтөрбү? Мелдеген дүйнөгө батпайынчын, мен келип сен эшик ачпайсың, мен жетчү бактыны ыйлатып.
бош чертесиздер, жер тергенде кайырмасын дайыр жол түшүндүрүп берем. Мелжиген повтор дүйнөгө батпайынчы деп туруп мен келип сен эшик ачпайсың, мен жетчү повтор бактым сразу Бул биринчи табы. Биринчи табы нота менен болот. Биринчи табы бүткөн болсону куттуктаймын. Биринчи табын жакшылап үйрөнгүлө, анан буга өткүлө. Эгерде жок ушуга сразу эле секирсеңер экинчи этапка, анда эң жакшы. Бизге азыр эмне кылыш керек? Уже биз биринчи табын шилтемдерди үйрөндүк, жай черткенди үйрөндүк, басканды үйрөндүк. Үйрөнбөй калсаңыздар ойлонбоңуздар. Ар бирөөнүн кабыл алуусу ар кандай. Бирөө кеч үйрөнөт, бирок жакшы үйрөнөт. Бирөө бат үйрөнөт, бирок фальш үйрөнөт. Шашпаңыздар. Шашкан эмне кереги бар? Эч шашпай үйрөнүп толуктоңуздар. Бир жерден болбосо, бир жерден булдур сөз түрдө кереги тиет, жардам тиет, жана ырдайсыз муну. Сүйүп ырдап каласыз. Эми карагыла. Оң колду карагыла. Колубузду ляга дагы бир жолу текшеребиз. Ортосу ля, эки чекеси ми болсун. Чүнерди ачып карагыла, видеону жаап туруп. Эми колду берди басабыз нотасы. Фа, соль, ля, си, до. Фа, соль, ля, си, до, ре. Фа, соль, ля, си, до, ре. Эми мына фа, соль менен сини басабыз дагы жана шилтем 5 жолу. Биринчи аккорд дегенден кийин ляны басып туруп си деген кайсы нота? Си деген до нотасы. Ля менен до. Кайра аккорд, экинчи аккорд, биринчи аккорд, экинчи аккорд, биринчи аккорд деп чертип бүтөбүз. Үйрөнөбүз ушуну. Анан кийин экинчи аккорд. Бул оңой. Фа менен сини басабыз чогуу. Бир эле кол менен. Дептип үчөөнү чогуу чертпегиле. Эң акыркы эмеде бош четкенде. Му эки кыл чертилет. Үчүнчүсүгө башын жазбайсыз мындай. Чертилсин, бирок буга көп мындай. Деп чыкпаш керек да. Ушундан чыгыш керек. Бул нота басылат, үстүңкү си. Бирок могу эле кыл чертилет, таза. Көрүңөрбү? Деп буну бүтөбүз. Буну эмне үчүн чертиппи жанатан бери? Анткени ырда ушул колдонот, коозуктарды аккорд дейт. Эми карагыла. Эң башында биринчи этабын ырдаганда баспай ырдап атпадык, буда баз ырдайбыз. Буда соль менен сини басабыз. Анан үстүн кылга басым жасап баштайбыз. Сенсиз мен адашкан, кайра фадан жүжөдөй. Жана аккорд көрүңөр, эки аккорд. Сен издеп чыпылдап жөнөмөй. Жанагы аккорд, экинчи аккорд болгону. Сен издеп чыпылдап жөнөмөй. Сен издеп деп атканда байкасаңар, сен издеп, му эки колду ага эле кой бере элекмин. Силер да ушинсеңер болот. Сен издеп чыпылдап жөнөмөй. Серпилсем бир сенсиң билмексен. Аккорд кайра. Серпилсем дагы эле кой бере элекмин. Серпилсем бир сенсиң аккорд до менен ля
bilmeksen, sen üçün bir cal, sen üçün bir calgız menögöy. Dağıliko. Anan üstün kılınma. Serpilsem biri sensin, serpilsem biri sensin, bilmeksen, sen üçün biri calgız menögöy. Bunu iki kıl. Bu iki akort bazılıp turat, iki kıl çeşitli olarak. Menögöy. Em kayırması. Melcigen dünögö gördüңөр mü? Melcigen si dola, melcigen dünögö batpayınçı. Melcigen dünögö batpayınçı. Dep turup men gelip sene şikçe, men gelip sene şik açpaysın. Men jetçü pavtor, men jetçü baktım canandayla, si dola sen do, men jetçü baktımı hıylatıp, men jetçü baktımı hıylatıp. Мысалы си до, мен кетчү жолума таштайсың. Эки аккорд. Кайра мен жетчү бактымы, мен кетчү найнананын, мен жет азыр мен жетчү бактымын ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың, мен кетчү бактымы жана аккордкен, мен жетчү бактымы ыйлатып деп туруп, анан мен кетчү жолума, мен кетчү жолума деп туруп таштайсың. Эки окул жанагы эле могулдагы эле кое берилби. Таштайсың. Анан ушинтип чертип бүткөндөн кийин жана аккорд чертип атпайбы? Мен жетчү бактымы ыйлатып, мен жет мына ушул эле. Мына бул кыйын болса мына бир чертесиздер, бул лига, бул фашлаг. Мен жетчү бактымы ыйлатып деп чертесиздер. Ушунун баарын колдонуп көргүлө. Эгерде түшүнбөй жатсаңар, мен силерге WhatsAppка 24-кө жети жооп берем. Бирок 24-кө жетмес, саат 10-го чейин, 11-ге чейин, 12-ге чейин жазсаңар болот. Кээ бир балдар бар менде. Саат 3-тө 2-де жазып алып, мен тойго барат элем, ошолор көргөзө калыңыз дейт. Андай болбойт туугандар. Күндүз жазба, саат 10-го чейин. Болбосо түшүнбөй жаткан жериңер чөткө айтсаңар, мен ушул жерде ушинтип тартып кайра сразу жөнөтүп коем силерге. Анда эмесе ийгилик барыңарга. Удачи, жакшылап черткиле, жакшылап үйрөнгүлө. Дагы Кудай берсе толтурууда разбор кылабыз.